Кутман күнүңүздөр менен НТС телеканалынан түз эфирин жаңылыктар маалымат кызматы улантат. Студияда Алтынбек Беделов. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тергөөчүнүн сейфинен $200 000 уурдалды деген маалыматты четке кагууда. УКМК муну менен кимдир бирөөлөр жетекчиликти жана кызматкерлердин иш аракеттерин каралоо максатында жасап жатат деген пикирин билдирди. Белгилүү болгондой, атайын кызматтын имаратында тергөөчүнүн сейфинен жоголуп кетти делген акча былтыр башкы прокуратуранын башкармалыгынын башчысы болуп турган Улан Чалбаевди пара алууга шектөө катары кармаганда далил зат катары алынган. Чалбаев ишти оң жагынан чечип берүү үчүн $200 000 пара алган деп кармалган. Атайын кызматтан билдиришкендей, бул иш боюнча кече 1-май райондук соту өкүм чыгарып, сөз болуп жаткан акча мамлекеттик киреше катары алына турган болгон. Мындан тышкары каражат учурда УКМКнын тергөөчүсүндө экени кошумчаланды. Ал эми $200 000 пара алууга шектелген экс-прокурор Улан Чалбаев күнөөлүү деп табылып, 5 жылга эркинен ажыратылды. Казакстанда адам органдарын мыйзамсыз трансплантация кылуу менен алектенген кылмыштуу топ кармалды. Алардын арасында Кыргызстандын жараны дагы бар. 2 күн мурда Чымкент шаардык оорукананын башкы дарыгери Абылай Донбай камакка алынды. Ага адам органдарын мыйзамсыз трансплантация кылууга катышкан деген айып тагылган. Маалыматка ылайык, кылмышка шектүүлөрдүн арасында кыргызстандык жаран дагы болгон. Кылмыштуу топтун мүчөлөрү бөйрөгүн сатууга даяр болгон адамдарды таап, шаардык оорукананын башкы дарыгеринин жардамы менен трансплантациялоо боюнча операцияларды ишке ашырып турган. Донорлор катары Кыргызстан, Өзбекстан, ошондой эле Украинанын жарандары болгон. Ал эми кардалар капчыгы калың чет өлкөлүк жарандар болгон. Казакстандын мыйзамына ылайык, өлкө жарандарына бөйрөгүн чет мамлекеттин атууларына сатканга тыюу салынган. Жалал-Абад областында мектеп окуучуларынын мушташы катталды. Окуя 18 ноябрда Аксы районундагы Жаңы жол айылында болгон айтылууда. Интернетке жарыяланган видеодо 40-50 кыз бири-бирин ур токмокко алып жатканын көрүүгө болот. Ал эми мунун баарын уюлдук телефонго тарткан бир нече эркек бала аларды арачылап койгонго жараган эмес. Тескерисинче кыздарды шылдыңдап, каткырып, окуяга четтен көз салып турушкан. Азырынча эки тарапка бөлүнүп, мушташкандардын ичинен канчоосу жабыркаганы белгисиз. Аксы районунун акиминин орун басары Дамира Сулайманова чырдашкан кыздар Жоробек Мамытбеков атындагы мектептин окуучулары экенин тастыктады. Ал учурда бул окуяны териштирүүгө жөнөп жатканын билдирди. Ошондой эле чыр-чатакка күбө болгондор суралаарын айтты. Азыркы тапта кыздардын мушташканы тууралуу маалыматты Жалал-Абад областык ички иштер башкармалыгында тактап жатат. Ал арада Бишкектин чыгыш 5 районунда мушташка катышканы жоонто балдардын ичинен 8 кармалганы белгилүү болду. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясы маалымдады. Кармалгандардын баары тергөө кызматына жеткирилген. Алар Жалал-Абад, Нарын областарынын жана Бишкек шаарынын тургундары. Жаш курактары 19-дан 21-ге чейинкилер. Азырынча эки тараптын урушу эмнеден келип чыкканы айтыла элек. 2 күн мурда социалдык тармактарда Бишкекте жоонто балдар бири-бири менен мушташып жаткан видеосу тараган. Кийин окуя 19 ноябрга караган түнү Ордо каладагы Чыгыш 5 районундагы караоке клубунун жанында болгону белгилүү болгон. Бул окуяда уур тепкиге кабылган 23 жаштагы бала жабыркап, ооруканага жаткырылганы кабарланган. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Биз менен болуңуздар.